Кыргыз элинин байыртадан келе жаткан нарктуу үрп-адаттарын, улуттук баалуулуктарын келечек муунга үйрөтүү максатында Баткен шаарындагы Өрүксар балдар бакчасында иш-чара өттү. Саамалык улуттук нарк бала бакчадан башталат деген ураан астында жүзөгө ашты. Анда аталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинин тарбиячылары ата-энелер менен биргеликте тушоо кесүү салтын көрсөтүп беришти. Бул салт баланын алгачкы кадам таштап эркин баскан учурун белгилөө менен анын келечегине жакшы тилектерди айтуу жана ак жол каалоо максатын көздөйт. Муну менен чоңдор жаш муунга элдик баалуулуктарды ынтымакты жана шамдагайлык менен жеңишке жетүүнү үйрөтөт. Ошондой эле ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени чыңдоо, бир максатка биргеликте жетүү жөндөмдүүлүгүн арттырат. Негизги максат улуттук баалуулуктарды жайылтуу. Анткени улуттук баалуулуктар бул элдин жашоо образынын жана руханий дүйнөсүнүн күзгүсү. Алар элдин өткөн тарыхын, бүгүнкү каада салтын жана келечек муун үчүн оорчундуу сабактарын камтыйт. Бул иш-чараны негизинен өткөрүүдө балдар бакчасы менен ата-энелердин ортосундагы байланышты тыгыздоо максатында жана ошо кыргыз элибиздин үрп-адаттарыны, тушоо кесүүнү балдарга тааныштыруу менен балдарга түшүнүк берип, ошондой эле кандай керектүү материалдар колдонулат, ошолордун баардыгын формаларын кийгизип жана көргөзмө куралдарды баардыгын көрсөтүп, балдар ошо чуркап келгенде ак кара жиптин айырмасыны билип, көздөр менен көргөн миң уккандан бир көргөн ашыкча дегендей, бир көрүп эсте каларлык эмени уюштурдум деп өзүм максатым ушул. Максатыма жеттим, Кудайга шүгүр, жакшы маанайда өткөрүп алдык.